19 октябрь бүткүл дүйнөлүк почта күнү. Ал эми бул күнү кыргыз почтасына 22 жыл толду. 1874-жылы 9 октябрь күнү дүйнөлүк почта союзу түзүлгөн. Ошол мезгилден бери 9 октябрь дүйнөлүк почта кызматкерлеринин кесиптик майрамы катары белгиленип келүүдө. Союздун убагында эле колдонулуп жүргөн мынорики тараза, ушул таразага мынорикиндей посылкаларды тартып, ошол кезден бери эле ушуну колдонуп келатабыз. Учурда кыргыз почтасында 4000ден ашык кызматкер эмгектенет. Өлкө боюнча 900дөн ашык калкты төйлөө бөлүмү иштеп, анда 1500дөн ашык пошточулар эмгектенет. Алар кыштын суук күнүндө дагы кат, гезит, журналдарды өлкөнүн ар кайсы тармагы болбосун жеткирип турушат. Биринчиден бул азыркы учурда биз дүйнөлүк банктан кредит алганбыз. Ошонун чегинде модернизация, реформанын үстүндө иштеп атабыз. Ал ошол алыскы Кыргызстандын алыскы айылдарына чейин финансы кызматтарын жеткирүүгө мүмкүнчүлүк бере турган нерсе. 400 бул проекттин чегинде 400 жакын почта бөлүмдөрү модернизация болот. Компьютерлер коюлат, интернет каналдардын баары менен камсыз болот. Ошондон кийин биздин калктын калың катмарына финансылык услугаларды жеткирүүгө мүмкүнчүлүктөрү түзүлөт да. Ал кызматтарды биз азыр деле көрсөтүп атабыз, бирок ошол модернизация болгондон кийин ал кызматтардын көпчүлүгү мындай кеңейет, сапаты дагы абдан жакшырат да. Бир кездерде айыл-айылга кат-кабар ташыган почточулар элдин күткөн адамдары болчу. Союздун тарашы менен пошточулардын иши дагы солгундай түшкөн менен элдин күткөн адамы болуштан калган жок. Элеттиктердин дүйнө жаңылыктарын ушул жерлердеги поштадан угушат. Себеби илгеркидей күн сайын кат куржундарына гезиттердин жаңы номерларын салып алып көчө аралабаса дагы баштыктарын томпойтуп пенсия таратуу почточулардын мойнунда эле. Андан бери көп суулар агылып, күн санап гезиттер келип турбаганы менен жума сайын эркин гезиттер агылып айылдык поштага түшүп турат. Андан тышкары сууга, жарыкка төлөмдөрдү кабыл алса, өкмөт тарабынан пенсия, жөлөк пулдарды таратат. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө социалдык жардамдарды дагы берип, таратуу түйшүгү ушул почтачылар аркылуу жүргүзүлөт. Кыргызстандын түпкүр-түпкүрүндөгү почта бөлүмдөрү тынымсыз салык кызматында десек жаңылышпайбыз. Убагында ошол Кыргыз почтасы башынан эң оор учурларды өткөргөн. Ал эмнеден келип чыкканын өзүңүздөр жакшы билесиздер. Убагында мындай айлык акылар дагы ошо товарлар менен берилип калган, пенсия пособиялар да берилген, ошол товар менен берилген убактар өткөн. Анан акыркы кездерде ошо Кыргыз поштасы деги эле ушул поштанын түбөлүгү кандай болот деген суроолор көп айтылып жүрөт, берилип жүрөт. Азыркы учурда кат-кабарлар азайып баратат. Аны биз тана албайбыз. Газета, журналдарды убагында жеткирип берип атабыз. Бирок алардын дагы саны мына интернет өнүккөн сайын азайгандан азайып баратат. Бирок ошого карабастан бул Кыргыз поштасынын деги эле ушул почта отраслы келечеги чоң. Анара Калпаева бул тармакта эмгектенип келе жатканына быйыл 36 жыл болду. Ал почта кызматындагы бардык тепкичтерди басып өткөн. Союз убагында азыркыдай уюлдук байланыш, интернет деген жок. Калктын негизги байланышы кат жазуу болгон. Азыркы интернет кулач жайган заманда кат жөнөтүү деген азайган, бирок иш токтоп калды деп айтууга болбойт. Андан бери көп убакыт өттү. Ал кезекте бизде автоматизация дээрлик жок эле. Бүт бардык ишти биз кол менен жазачубуз, ручной труд абдан преобладать этчү. Азыр болсо биздин жумушубузда абдан көп өзгөрүүлөр болду. Если мурун биз жалаң эле почта кызматын көрсөтүп келсек, бүгүнкү күндө биз уже финансы кызматтарын да көрсөтүп келип атабыз. Төлөмдөрдү кабыл алып атабыз, сотовый операторлор менен иштешип атабыз. Башка компаниялар менен договорлорду жүргүзүп, азыр чоң алгылыктуу иштер жүрүп атат. Анан азыркы убакта эмгек төлөө дагы өзгөрүлдү. Мурун биз баягы жумуш жасалса жасалбаса деле өзүбүздүн айлыгыбыздан премиясын алып иштей берсек, бүгүнкү күндө ар бир жумушчунун кылган кызматына жараша акы төлөнүп калды. Анысы болсо ай сайын ошо кылган жумушу каралып, ошонун негизинде баалар коюлуп, анан айлыгы ошону менен анын айлыгы же көбөйөт, же азаят да. Ошого байланыштуу ар бир жумушчу өзүнүн кылып аткан ишин жакшыртып, ошону жогорулатайын деп
көп аракеттерди кылып калды. Почта кызматы замандан артта калбай, заманбап өзгөрүүлөргө ыңгайлашып иштеп жаткан учуру. Бул тармак алдыда дагы жаңыланууга даярдык көрүүдө. Дүйнө жүзү боюнча кулачын кеңири жайып келаткан интернет магазиндер менен иштешүү боюнча Кыргыз почтасы дагы артта калган жок. Бул багытта 2015-жылдын жыйынтыгы менен 12 миллион сом киреше түшкөн. Бул жерде чет мамлекеттерден келген каттарды, почта жөнөтмөлөрүн иштеп чыгып жана талдап райондук филиалдарга жөнөтөбүз. Ал эми бул жерде турган участкабыз болсо, интернет дүкөндөрдөн келген төлөп алма почта жөнөтмөлөрүн талдайбыз. Азыркы ошону анан райондук филиалдарга жөнөтөбүз. Почта тармагынын негизги милдеттери кат кабарларды кабыл алуу жана жеткирүү, гезит журналдарга жаздыруу, жеткирип берүү жана сатуу, почта котормолорун кабыл алуу, республиканын аймагында жана чет өлкөлөрдө тездетилген почта жөнөтмөлөрүн кабыл алуу, жеткирүү болуп саналат. Бул жерде ошо которуу боюнча операциялар жүргүзүлөт. Коммуналдык төлөмдөр кабыл алынат, акча жөнөтүүлөр ушул жерден жөнөтүлөт. Анан бул жерде тиги подписка деген услугабыз да ушул жерден эл ушул жерден келип колдонот. Анан өзүбүздөр мына азыр күбө болгондой, мурда эгер биздин операторлор көп төлөмдөрдү ушул кол менен кабыл алып тиги ушул ручка кагаздын жардамы менен кабыл алса, азыр бул нерсе автоматташтырылган, штрих-код аркылуу, сканер аркылуу ошол төлөмдөрдүн квитанциядагы болгон информация компьютерге өзү эле түшүп, ошол аркылуу алынып атат. Мамлекеттик почта байланышын жүзөгө ашырып жаткан Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасы өлкөнүн байланыш тармагында жана анын региондорунун инфраструктурасында маанилүү орунду ээлейт жана республикадагы көптөгөн филиалдарды жана почта байланыш бөлүмдөрүн башкарат. Мамлекеттик почта мамлекеттин жалпы социалдык экономикалык системасынын алкагында иш жүргүзгөн кеңири спектрдеги почталык жана байланыш кызматтарын көрсөткөн татаал чарбалык механизм.